Апрель күн болсо шейшемби таңманай программасы өз берүүсүн алдыны көздөй улантууда жаз мезгилинде албетте ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Тагыраагы ден соолугубузду дагы кичине өзүбүздү эркелетип коюшубуз керек, э? Ооба. Азыр болсо 20 мүнөт маек аралыгында жалаң гана бизди көрүп жаткан айымдарыбызды бир аз кубантабыз, сүйүнтөбүз. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар, таңманайда кызыктуу, пайдалуу кеңештер берүүнү улантабыз. Бизде болсо коногубуз бар, косметолог Айнура Сагынбаевич экебиз. Кутмантаңыз менен чыкайм. Кандай келдиңиз? Маанайыңыз жакшыбы? Алгач ушинтип сурап алалы. Маанайыңыз жакшы болсо, маекибиз дагы бүрүсү жакшы болот деген ишеничтебиз. Мынакей чу дегенде эле мен баштабай сиз баштасаңыз болот. Мисалы, жаз мезгилинде жогоруда биз сюжетте да көрүп кеттик да, жаз мезгилинде күн нуру аябай ачуу тиет, э? Анан күн нурунан эмне себептен коргонушубуз керек? Мисалы, ачуу тийген күн нуру биздин сырткы келбетибизге болобу, бир гана сырткы келбетибизге эмес, ички организмибизге дагы кандай зыянын тийгизиши мүмкүн? Негизи күндүн жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар, баарыбыз эле билебиз. Күн болбосо, баарыбыз эле билебиз, күн өтө аз мамлекеттерде депрессия деген көп болот да. Анан жанагындай суициддер, өзүн өзү кол салуу абдан көп болот. Анткени күндүн нуру абдан бизге организмге пайдалуу гормонду алып чыгат организмгечи. Гормон радости деп коет, сүйүнүч гормону деп коет. Ошондуктан күн болгону бир четинен жакшы. Бирок терс жагы дагы бар, өзгөчө териге терс жагы бар. Баарыбыз эле билип калдык, мырзалар да билет, айымдар деле билет, күн терини тез картайтат. Мисалы, биздин клиникада Орусиядан келген бир жаңы хирург бар. Анан келгенде эмнени байкадыңыз дедим. Бишкектеги ошо пластикалык хирург Орусиядан келди жаңы. Анан эмнени байкадыңыз? Бишкектеги айымдар кандай экен, сулуу экен десем. Ооба, аябай сулуу экен. Анан аябай жаш көрүнөт экен. Бирок бир минусу бар экен. Жанагы фото картаюу деп коет бизде косметологдорчу. Фото картаюу эрте башталыптыр силерде депчи. Күндүн нурунан картаюу бүт беттин баарында эле мен ошонун белгилерин байкадым депчи. Тактарды байкадым, эрте бырыш түшкөндү байкадым, терилер көбүнчө кургак дейт. Бул эмнеликтен болушу мүмкүн? Өзүбүздүн жүзүбүз, көзүбүз кам көрбөгөндүктөнбү же балким ошол күн нурларынан туура коргонууда же болбосо өзүнчө бир балким таптакыр эле көңүл бөлбөйттүр өз жүзүбүзгө. Ошондуктан эмне менен коргонобуз мисалы? Жок, антип деле айтпайм. Биринчиден биздин генетика, ошого жакынбыз, ошого терибиз, ошого бат берилет. Экинчиден климат, баарыбыз эле билебиз, биз тоолуу аймакпыз, күнгө жакынбыз. Анан күнгө жакын болгондуктан күн жанагы терс таасирин бизге биринчи ирет берет, Экинчиден кургак. Биздики абабыз аябай кургак, терини эрте кургата берет. Анан албетте мурда көп кыргыздын айымдары, мырзалары ошо күндөн коргонууну билчү эмес, баарыбыз эле билебиз, мына 40тан ашкан эжекелер эми үйрөнө баштады. Жаштар болсо азыр прогрессивдүү, бүт жерде интернет деген бар, бүт жерде жанагындай маалымат көп. Ошондуктан жаштар албетте коргонуп башташат. Бирок бир мифтер бар да, косметика коргонуу бул химия, бул абдан зыян деген. Бул туура эмес. Канчалык эрте күндөн коргонууну баштасаңар, ошончолук көпкө картайбайсыңар. Мисалы, мына өспүрүм курактан баштап 60, 70, 80, 90го чейин колдонуу керек. Ошон күндөн коргонуучу кремдерге да токтоло кетсеңиз да, кайсыл жактан алышыбыз керек? Анан көбүнесе көпчүлүгүбүз, мырзаларыбыз деле арзанына карап эле крем тандоону билбейт да, мисалы, ошол эле 200 сом, 300 сомго алып алышат да. Ошол кремдин баасына караш керекпи, эмнелерине караш көңүл буруш керек? Бишкекте косметика көп. Бирок көп болгону менен косметиканын баардык түрү бөлүнөт, масс маркет деп коебуз. Мына баарыбыз эле дүкөнгө барып же базарга барып сатып алчу косметика масс маркет деп коет. Анын баары эле окшош. Анча-мынча өдөрөгү бар, анча-мынча ыдырагы бар, бирок бүт баары масс маркет. Анан профессионалдуу деп коет. Аны косметологдон гана сатып аласыңар, атайын ылайыкташтырылган дүкөндөн. Анан үчүнчү дарыканалык косметика деп коебуз. Дарыканада сатып атса эле дарыканалык болбойт алчы. Ал атайын мисалы Урьяж, мисалы Авен деген косметика бар, бул дарыканалык косметика бар да. Албетте
эң эффективдүү бул дарыканада сатылган косметика. Сатылган эмес, дарыканада сатылуучу ошо косметика. Аны интернеттен, Google'дан деле билсеңер болот. Кайсы косметика дарыканада сатылыш керек деп. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз ар бир мисалы жети дубандыбыздан көрүп атат да, мисалы. Анан косметологдорго тайым барып, же болбосо сиз айтып аткан жанагы дарыканалардагы сатыла турчу косметикаларды ала алууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Анан өз алдынча үйдө бир жүзүгө кам көрүү үчүн кандай методдорду биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө сунуштап айтып кете алабыз? Косметиканы сөзсүз алыш керек. Анда мүмкүнчүлүк жок болуш мүмкүн эмес. Анткени нарында деле, Таласта деле бүт жерде азыр баары бар. Өз алдынча бир косметикасыз жүзгө кам көрүүнүн түрлөрү барбы? Үй шартында мисалы. Үй шартында маска жасаса болот албетте. Бирок бул маска косметиканын ордуна деп айтсак болбойт. Косметиканын өзүнүн орду бар. Маскалар бул азыктандыруучу, жанагы бетти витаминге толтуруучу, агартуучу деп койсок болот. Ар бир масканын өзүнүн бир максаты бар. Үй шартында албетте жасаса болот. Сүт азыктарынан жасаса болот. Жанагы жашылча жемиштерден, мына сезон жакындап келатат, жашылча жемиштерден жасаса болот. А петрушка чыгып калды, мен жакшы көргөн, кыргыздарда айымдардын эң чоң бир көйгөйү бул пигменттик тактар. Баарыбыз эле билебиз, булардан арылуу өтө татаал. Ошондуктан түшүрбөгөнгө аракет жасаш керек. Күнгө каршы кремди дайыма колдонуш керек. Мына ошол тактардан арылууну каалап, мисалы, ошондой эле бетти тазартуу, анан пилинг деп коет го, аны болсо эң мындай күз мезгилинде, кыш мезгилинде кылдырыш керек деп угабыз да. Негизи жаз мезгилинде кылдырбайт, күндүн ысык аптабында деп, жана бул туурабы? Негизи пилингти бул айларда кылдырса болбойт ошондой. Пилингдин түрлөрү бар. Жеңил пилинг бар. Жана пилингден бул кычкыл. Баарыбыз эле билебиз, илгери башкача пилингдер жасачу. Азыр көбүнчө эле кычкылдан жасап калды да. Ар кандай гликолевый кислота, молочный кислота деп ошону бетке коет дагы, анан бир аздан кийин ошо терини сыйрыйт. Анан эски тери кетип, жаңы тери пайда болот. Ошону пилинг деп коебуз. Кышында өтө активдүү жасайбыз косметологдор. Ар бир эле адам кышында бир курс пилинг өтүш керек. Болбосо, жана жалбырактар түшүп, жерди басып калганда жаңы чөптү чыгарбайт да, ошондой эле беттеги эски клеткалар калыңдатып, теринин дем алдырбайт. Кислород жеткирбейт, жакшы жанагы өңүн дагы бузуп коет. Бир бир кызыктай болуп калат да. Ошондуктан бир курс кышында алып коюш керек. Бирок жазында өзгөчө кыргыздын айымдарына бул өтө мындай, кандай айтсам, этият менен жасаш керек. Өзгөчө мында жаңы билбеген косметологко барып калышы мүмкүн. Анан орусиялыктар мисалы мындай кеңеш берет: "Ой, эчтеке болбойт, пилинг деле жайында деле жаза берсе болот. Биз Израилде мисалы" деп бизге Израилден келген косметологдор айтат. "Биз Израилде мына кышы жайы жазайбыз, эч нерсе болбойт." Биздин кыргыздын айымдарынын териси башкача, бөлөк. Ошондуктан ошону дагы унутпай жүрүш керек. Пилингдерди мына март айында токтотуш керек. Март айында пилингдерди токтотушубуз керек эң сонун. Өзүмдү түйшөлткөн суроолорду сурап алайын да. Күнгө күйүп калуунун канчалык деңгээлде зыяны же пайдасы бар, мисалы? Күнгө күйүп атпайбызбы? Күн нурларынан деп атышкыл да. Мен көп нерсе күнгө күн чыкты, күйүп калам да, мисалы менин проблемалуу көйгөйүм десем болот. Анан бул канчалык деңгээлде зыян же пайдалуу, анан кантип коргонсо болот деп мындай кеңештерди айта аласызбы? Күйүп калуу өтө коркунучтуу. Бул мындай ак жумал адамдарга. Ак жумал адамдарга аябай коркунучтуу. Мага мисалы. Сен кыжалат болбойт болсоң болот. Сизден бир аз агышыраак деп коем, бирок сиз деле ошо ак жумалга киресиз да, баары бирчи өтө мындай. Сонун жаңылык болду, урматтуу көрүүчүлөр. Балким тоналдык крем бар, макияж бар дегенде. Негизи мындай өтө ак жумал, көзү көк адамдарга бул өтө коркунучтуу. Анткени көбүрөөк күйүп калса, кийин бул теринин рагын алып келиши мүмкүн. Бул биринчиден. Анан кыргыздар көбүнчө экинчи, үчүнчү фототипке кирет. Бул ак деле эмес, өтө кара деле эмес. Бизге кандай коркунуч бар? Биринчиден карарып кетебиз. Экинчиден картайып кетебиз. Ошондуктан карарып ана картайгыңар келбесе, анда сөзсүз күнгө каршы кремди биринчиден колдонуш керек. Экинчиден кепка деген нерсени баш кийим кийиш керек. Бар, баш кийим бар, же шляпа кийиш керек, анан сөзсүз очки кийиш керек. Демек, баягы күнгө барып, атайын күнгө күйүп, анан кышында оорубайсың деген нерсенин канчалык деңгээлде доза менен, ченем менен. Ченем менен деп койсок болот, эң сонун. Мисалы, беттеги тактар бир эле күндөн эмес, мисалы, бетте тактар же безетки болобу, же кандайдыр бир жагымсыз көрүнүштөр бетте пайда болот го. Мисалы, ошолордун баардыгы эмнеден пайда болот? Ички организмдеги кандайдыр бир оорулар бетке чыгабы же кандай болуп калат ошондо?
Мындай түшүндүрсөм болот да. Скол эмнеден пайда болот? Көп ар кандай дарыя, булактардан пайда болот, ошондой эле беттеги тактар деле ар кандай себептерден, ички организмден, туура эмес тамактангандан, стресстен, күндүн нурунан, туура эмес косметика колдонгондон, ушунун баары барып келип, анан кошумча генетика. Генетикадан ушунун баары барып келип, бетте тактар пайда болот. Ооба, мына ошол эле безетки, ошол эле тактарды кетирүү үчүн косметологторго кайрылышат да. Азыркы учурда мырзаларыбыз дагы дегенче эле бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып анан жооп бересиз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Келиңиз, кутмандагыңыз менен. Мен бетиме көптөгөн дактар түшүп кетти да, көп жылдан бери өтүп кетпейт. Дактар, Өзүм азыр 25 жаштамын, 9-классымда түшкөн дактар көргөн деле. Сепкил эмес так экен. Үч мезгилден баштап бетиме көптөгөн эме маска коём, агартуучу. Кайрадан эле жаз башталганда дагы эле түшүп кетет да, ошол күндөн коргоочу кремдерди деле коём. Бетимде мурунку дагым эч кетпейт, кантип кетирсем болот. Дактарды кантип кетирсек болот дейт. Биринчиден косметологко кайрылыш керек. Анткени мындай кеңеш бере албайм, көрбөй туруп. Анализ кылып көрүп чыгыш керек. Анализ кылып көрүп чыгыш керек. Экинчиден кышында пилингдер жасаш керек. Үчүнчүдөн мына азыр жаз башталды, сөзсүз күнгө каршы кремди колдонуш керек. 9-класста болсо жаш териге арналган күндөн коргоочу кремдер бар. SPF деген белгиси бар, ошо SPF 50, SPF 60 алып күнүгө эртең менен бетке коюп, анан мектепке барса болот. Косметологко кайрылыш керек деп атпайсызбы? Анан мисалы ошол эле тактарды кетирүү үчүн косметологко барат дейли. Анан ал дагы бир канча этаптан турса керек, экинчи жолу барат, үчүнчү жолу барат. Анан ошого тери көнүп калып дагы ошо косметологдун жардамына муктаж болуп калбайбы? Мисалы ай сайын барып дегендейчи. Кээ бирлерде мындай мүмкүнчүлүк жок да. Мындай мисал келтирейин. Бир жериңиз ооруп атса, врачка барасыз да. Анан мен дары ичсем көнүп калбаймбы деп сурабайсыңар да. Маселе бар, аны чечиш керек. Анан косметолог деле дары сыяктуу эле нерселер колдонот. Эч мындай көнүп же бир нерсе болуп калбайт анданчы. Анан тагыңар кеткенден кийин аны токтотуп коесуңар. Дагы бир телекөрүүчүбүз суроо берем деп чыгып калган экен, байланышка кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен келиңиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Сыналгыны өчүрүп салсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Мен бул эмеге кайрылайын дедим эле. Талаштан чалып атам. Атым Айнура Жоробекова. Жаз келди эле бетим капкара болуп кетет да, карайып кетет жүдөй эле. Оан деңиз. Косметологко ошону сурайын дедим. Демек, жаз келсе эле Бетим карайып кетүүсү эмнеден? Жаңы эле айткандай эле күнгө каршы крем сүйкөш керек. Анан негизи бир нерсени унутпаш керек да, урматтуу айымдар. Косметологко бир эле барып, же үйдөн бир эле маска коюп койсом сулуу болуп кетем деп ойлобош керек. Сулуулук бул күнүмдүк жумуш. Күнүмдүк аракет. Ошондуктан күнүгө бетке атайын кремдерди коюш керек. Аны кандай кремдерди коюуну бул мисалы өзүңөрдүн косметологуңардан билип алсаңар болот. Күнүгө маска жасоо, кышында барып атайын процедураларды кылуу, жайында процедураларды кылуу. Мен түшүнөм, баары айтат, ой кымбат, анан мен бара албайм, анан мынтип албайм деп. Азыр бүт жерде адистер бар. Жок эмес, бүт жерде бар. Анан жөнтөгүнө жараша процедура жасоо. Жок дегенде кеңеш алып кетсе болот. Туурабы? Жок дегенде адистин кеңешин алып кетип, үй шартына жасачу нерселерди кылса болот. Азыр мырзаларды дагы, айымдарды дагы төшөлткөн бир көйгөй, бул болсо беттеги майда тешикчелер. Ошол сиз азыр үй шартында улуу косметологко мисалы барууга баардын эле мүмкүнчүлүгү жок да. Анан үй шартында азык-түлүктөрдөн болобу, кандай маска жасасак болот, же болбосо эмне кылышыбыз керек ошол майда тешикчелерден арылуу үчүн? Майда тешикчелер биринчиден кетпейт да бар. Азыр биз бир телекөрүүчүнүн суроосуна жооп берейин, анан улантабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, кутмандагыңыз менен. Келиңиз. Алло. Кутмандагыңыз менен. Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан, атым Айжан. Ошо мен кургак учук менен бир жылдан бери ооруйм, анан бетиме аябай
тактар чыгып бетим аябай карайып кетти да. Анан SPF 30-35 менен деле колдонуп атам, бирок бетим эч агарбай, тактар кетпейт. Ушундай sorun бар. Пилинг жасадыңыз беле? Пилинг. Пилинг жасадыңыз беле дейт. Денеме только бетим эле карайып кетти. Пилинг жасадыңыз беле косметологдон? Пилинг жасаган жокмун, только вот SPF менен эле колдонуп атам. Бирок дарымды дагы эле ичип атам да, өзүм кургак учук менен ооруйм да. Кургак учук менен ушунча убакыт аралыгында оорушу мүмкүн, анан кантип араласак болот? Киши бир Эми албетте кургак учукту дарылоо керек, бул вирус организмдеги иммунитетти көтөрүү керек. Анан беттеги, теридеги тактарды кантип кетирсе болот? Биринчиден, мен барир көп жылдан бери косметолог болуп да иштедим, анан азыр клиниканын эле жетекчисимин. Анан мындай көйгөйлөрдү көп көрдүк. Биринчиден тактан арылуу бул пилинг. Баары бир пилинг. Канчалык лазер десек дагы, канчалык фототерапия десек да, биринчи ирет пилинг экен. Пилингти жыл сайын курс менен жасап туруу. Анан бир нерсени билишиңер керек, так дароо кетпейт. Аны курс менен дарылап анан кийин кетет. Анан азыр жай келатат, сизге бир кеңеш берейин. Агартуучу кремдер бар. Бирок аны дагы өзүңөр сатып ала албайсыңар, аны кеңеш алып туруп алышыңар керек. Анткени зыяны барлар бар, зыяны жоктор бар. Ошондой кремди алып, жай менен сүкөшүңөр керек. Түнү. Күндүз болсо сөзсүз SPF 30 өтө аз, жайкыга SPF 50-60, анан биодерман SPF 100 бар. Ошону алып сүкөсөңөр абдан жакшы болот. Жогорудагы суроону кайра ошого жооп алалы. Пору деп коет, майда тешикчелерден арылуу үчүн кандай крем колдонобузбу, же болбосо үй шартында сизден бир маска болсун, эффективдүү өзгөчө маска болсун, Майда тешикчелер кетпейт, биринчиден. Бул деген болуп калган нерсе. Бул теридеги ачылып калган көңдөйчөлөр, Аны тазалап турсак болот. Кургатсак да болбойт, кургатуучу кремдерди колдонсо да болбойт. Аны тазалатып туруш керек, тазалоого барып туруш керек. Биринчиден үй шартына деле тазаласа болот. Атайын жанагындай полоска бар, баарысы билесиз, көп сатып атат, кореялык, кытайлар да чыгарып атышат, полоски нанос деп. Алар анча-мынча мындай азыраак болсо, ошо полосканы колдонсок болот. Үй шартына деле бетти кантип буунун үстүнө коюп, буулап алып, анан сыкса болот. Бирок бир коркунучу бар, туура эмес сыгып алсаң, ошол жер так калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн колдон келсе адиске барыш керек. Анан ошолор азыраак болсун десеңер, анда сөзсүз үй шартындагы атайын скрабтарды жана пилингтерди колдонсоңор болот. Энзимдүү пилинг деп сатылат, жана кычкыл менен пилинг деп сатылат. Анан атайын жакшы жуучу нерсеңер бар болуш керек да. Күнүгө жакшы тазаласаңар терини, ошолор азаят. Бирок кетирүү, таптакыр кетирүү мүмкүн эмес. Эң сан. Соңку дагы бир суроону бере кетейинчи. Мисалы азыр айымдардын баардыгы эле тоналдык кремди колдонот да, агартуучу кремдерди. Буну жаз мезгилинде, жай мезгилинде колдонуу туурабы? Анан кийин тоналдык кремди дагы кантип туура тандаш керек? Мисалы ошол эле картаюуну шарттайт да, тез картаяп, зыяны бар. Пайдалуу жактары да бар деп уккам да, мен туурабы? Азыркы тоналдык кремдер зыяндуу эмес. Анткени азыркы тоналдык кремдер бул бир крем эмес, бир 3-4 крем. Агартуучу, ооба, күнгө каршы, нымдааштыруучу, мурдагы бар башкача болчу. Азыр болсо бул мындай кандай айтсак, тамактандыруучу, азыктандыруучу өтө пайдалуу крем. Бирок тоналдык крем кайсы учурда зыян болот? Эгерде аны жуубай, тазалабай туруп жатып алсаңар кечине. Ошондо поролордун баарын жаап, ошондо териге терс таасирин тешикчелерге кирип кетет. Эгерде айымдарыбыз тоналдык кремди колдонсо, анда сөзсүз түрдө үй шартында кечинде жакшы тазалап жатыш керек. Жакшы жуунуш керек, пилинг колдонуш керек. Андан кийин нымдааштыруучу кремди койсо, эч зыяны жок. Рахмат айтабыз, атайын. Сонун пайдалуу маалыматтарды ала алдык, Пайдалуу маалыматтар менен беришип өткөнүңүз үчүн кадыр материал беришип, бизде болсо конокто косметолог Айнура Сагынбай эжекебиз болду. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Биз болсо программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз.